Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст менен иштөө. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты бүгүн силер текст түзүүдө катасыз, сулуу жазууга, көркөм сөз каражаттарын колдоно билүүгө, кеп маданиятын сактоого үйрөнөсүңөр. Эми текст түзүүнүн критерийлери менен тааныштырайын. Силер текст түзүп жатканда ушул 4 нерсеге көңүл бурушуңар керек. Алар кайсылар? Биринчиси, тема менен мазмун дал келиш керек. Экинчиси, 3төн кем эмес план түзгүлө. Үчүнчүсү, тексттин көлөмү 17 сүйлөмдөн ашпасын. Ал эми 4-сү, ататош сөздөр 8ден кем болбосун. Демек, ататош сөздөрдү сөзсүз катыштырат экенбиз. Эми балдар, биринчи текст түзүү үчүн берилген сүрөт мына ушул. Экинчи текст түзүү үчүн берилген сүрөт. Үчүнчү текст түзүү үчүн берилген сүрөт. Төртүнчү сүрөтүбүз. Бешинчи сүрөтүбүз. Алтынчы сүрөтүбүз. Эми балдар, ушул 6 сүрөттүн бирөөсүн тандап, текст түзөсүңөр. Текстиңер мисалы мына ушундай болушу мүмкүн. Мен азыр көпөлөк деген текст окуп берейин. Бул жерде силерге берилген критерийлер сакталган. Көпөлөк. Көпөлөк абдан кооз, абдан назик келет. Анын канаттары кооз болуп, ар бирибизди кызыктырып турат. Биз балдар менен жайында көпөлөк кармап ойногонду жакшы көрөбүз. Тетиги тоонун этегинде көп көпөлөктөр бар. Бирок алар кимдир бирөөлөр тарабынан кармалып, көбү өлүп калышкан. Мен аны эч ким көрбөгөн жакка учуп кетсе дейм. Көрдүңөрбү балдар? Тема көпөлөк, мазмуну да көпөлөк жөнүндө болуп, мазмун менен тема дал келип жатат. Ал эми бул жерде болсо ататоштор катышкан. Алар кайсылар? Силер көрүп жаткан асты сызылган сөздөр. Мисалы, анын, ар бирибизди, биз, тетиги, алар, кимдир бирөөлөр, мен, аны, эч ким деген сөздөр катышты. Булар ататоштор болуп саналат. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызда көрсөтүлгөн сүрөттөрдүн бирөөсүн тандап, ага чакан текст түзөбүз. Андан кийин ал тапшырманы аткарган соң мага жөнөтөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Силер менен мен Майрамбек кызы Бурул эжеңер болдум. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.